Алоэнин пайдалуу касиеттери. Алоэ вера биздин организм үчүн эң пайдалуу өсүмдүктөрдүн бири болуп саналат. Аны үйдө да өстүрүп, ар дайым керектүү учурда колдонсоңуз болот. Эгер бул өсүмдүктү үйүңүздө өстүрсөңүз, анда аны кез-кезде сууюп, күн көп тийбеген жерде коюу керек. Анын ичке жана кичине жалбырактарындагы гелдер медициналык жакта көп колдонулат. Ал үчүн бир жалбырагын алып, аны экиге бөлүп, ичиндеги гелди сыгып алуу гана керек. Беттеги безеткилерди жана экземаны кетирет. Исиркектер, жара жана башка тери ооруларына пайдалуу. Күйүккө жардам берет. Дүүлүгүнү жана кычышууну басат. Бырыштарды азайтат. Жараларды айыктырат. Чачка кондиционер катары колдонууга болот. Чачтын түшүүсүн алдын алат. Сакал алууда гель катары колдонулат. Алоэни ички органдарга колдонууда. Иммунитетти көтөрөт. Кандагы шекердин тең өлчөмүн сактайт. Тамак сиңирүүдөгү ич көбүнү, ичтин катуусун, сайгылашуусун жана ашказанды тынчтандырат. Сарна болгондо жардам берет. Жүрөктүн иштөөсүн жана кандын сапатын жакшыртат. Тиштин эттерин сактайт. Артриттин шишип кетүү коркунучун алдын алат. Зара чыгаруу жолдорунун милдетин бекемдейт. Бул өсүмдүк Түндүк Африкада табылып, эң алгач аны египеттиктер колдонуп келишкен. Алар алоэни кантип колдонуу керектиги жөнүндө 12ден ашык түрдүү рецепттерди ачышкан. Ошондон тартып алоэ салттуу жана альтернативдүү медицинада ордун таап, ийгиликтүү колдонулуп келет.